24 жыл пайдаланган үлүштерин белгисиз себептерден улам тарттырып ийген Салтанат Усупбекова 2 жылдан бери өз жерине ээлик кыла албай келет. Каарманыбыз жерин кайтарып алуунун аракетин көрүп, кайрылбаган жери калган эмес. Бирок кайрылуусу жыйынтыксыз калууда. Мындан улам ал акысыз юридикалык жардам көрсөтүү кызматына кайрылууда. Мен бул шаарда турган үчүн кичине эки жакка барып, эки жакка басып, мындай кичине неметип атам. Укуктук мындай немесин туура жерин талап кылып атам. Бирок бир дагы чиновник, бир дагы бургомистр же айыл өкмөтү эч ким бияктан эч ким эч нерсе мындай жоопко тартылган жок, же хотя бы сөгүш алган жок, эчтеке алган жок. Байкуш карапайым эле жүрөбүз да ушу аркы эшикти сүзүп бер, эшикти сүзүп бер, мыйзамдуулук нерсеси барбы депчи. Мына ушундай өңүттөгү укуктук суроолорго юридикалык жардам алгысы келген жарандар үчүн 10 күндүк акысыз юридикалык жардам көрсөтүү декадасы облустун баардык аймактарында уюштурулууда. Анда кайрылган жарандарга юридикалык билими бар дасыккан адистер кызмат көргөзүшмөкчү. Мунун максаты ушу калктын калың катмарына юридикалык жактан бекер кеңештерди берүү. Бүгүнкү күндө мына бекитилген иш планга ылайык Кыргыз Республикасынын ички министрлигинин 16 декабрдан 15 декабрга чейин дагы ушундай декада уюштурулат. Бул декадада жалаң эле Нарын шаарында эмес, жалпы Нарын облусунун аймактын бардык жерлеринде ушундай кеңештер берилмекчи. Бул иш-чарага Нарын облусунун аймагындагы бардык райондордогу мамлекеттик нотариустар, регистрирген адвокаттар кепилденген юридикалык жардам берүү боюнча. Андан тышкары ушу юстиция башкармалыгынын аппаратынын кызматкерлери тартылууда. Негизинен акысыз юридикалык жардам көрсөтүү жылдын баардык мезгилинде иштеп кайрылгандарга өз көмөктөрүн көргөзүп келишет. Анда укуктук жактан жабыр тарткан жарандарга көмөк көргөзүү үчүн акысыз түрдө бир катар юридикалык кызматтар каралган. Бардык областтарда Кыргызстан боюнча ушу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү борбору иштейт ар биринде. Ошондо жанагы айтып кеткендей бир статус бар. Ошол статуска дал келген бардык жаран юридикалык жардам алууга кайрыла алат да. Ал эми 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнүнө карата уюштурулган акысыз юридикалык жардам көрсөтүү декадасынын башталган 3 күнүндө Нарын шаары жана Нарын району боюнча 60га чукул укуктук жактан жардамга муктаж жарандар кайрылган. Алардын көбүнчөсү мурас, жер талаш, алимент төлөө боюнча кайрылышууда. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.